أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жалпы мусулман бир туугандарым. Аллах Таала жалпыбызга бүгүнкү ушул жашап жаткан Рамазан айыбызды, анын ичинен бүгүнкү түнү Аллах насип кылып баарыбыздын мына тосуп жаткан Кадыр түнүбүздү Аллахым куттуу берекелүү кылсын деп Аллах Тааладан тилеп кетемин. Бүгүнкү Кадыр түн кандай түн? Бүгүнкү Кадыр түнүнүн өзгөчөлүктөрү кандай? Бул Кадыр түндү кандай өткөрүшүбүз керек? Жана Кадыр түнүндө Аллах Таала бизге эмнелерди убада кылган? Кадыр түнүнө биз эгерде ибадат кылып, Аллах Таалага кайрылып, өзүбүздүн ыйманыбызды, Аллах Таалага болгон кайрылуубузду дагы бекемдеп, ыйманыбыз менен бекемделип Аллахка кайрыла турган болсок, Аллах Таала кандай жакшылыктарды бизге убада кылгандыгы жөнүндө кыскача айтып кете турган болсок, жалпы аалымдардан деген айтылган сөз бар. Эгерде жума түнү болгондо, жума күнү жакшылап ибадат менен өткөргөн болсоңуз, Аллах Таала сиздин бир жумалык күнөөңүздү кечирет дейт. Ал эми орозого бир ай калганда Шаабан айынын 15-чи түнү, Бараат кечеси түнү биз жалпы туруп, кадимки Кадыр түнүн тоскон сыяктуу ибадат кылган болсок, Аллах Таала биздин бир жылдык күнөөлөрдү кечирет экен. Ал эми бүгүнкү Кадыр түн болсо, Кадыр түн бизге кандай түн экендигини ошол жерде айтат. Эгер Кадыр түнү туруп ибадат кылып, Аллахка кайрылып, дуа кылып, Аллахтан кечирим сураган болсоңор, Аллах Таала силердин бир өмүрдүк күнөөңөрдү кечирет дейт. Демек, анда болгон болсо, биз мына ушундай бир түнгө туш келдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, силерге Рамазан айы келди. Бирок Рамазан айынын ичинде силерге ушундай бир түн бар. Анын ичинде Кадыр түн деген бир түн бар. Эгер Кадыр түнүнүн ичинде кимде-ким ошол Кадыр түнгө туруп, ибадат кылып, Кадыр түндүн жакшылыгына жеткен болсо, эки дүйнө жакшылыгына жеткен болот. А эгерде кимде-ким ошол
Кадыр түнүнүн жакшылыгына билбестен, ибадатсыз кадимки түндө эле, кадимки башка жөнөкөй түндөрдө эле эгер маани бербестен өткөрүп ийген болсо, демек бул адам Кадыр түндүн бардык эки дүйнө жакшылыгынан куру калган болот дейт. Ошондуктан Кадыр түндү келиңиздер бир туугандар, бүгүнкү түндүн кадыр баркын билип, жакшылыгын билип, биз Кудай Таалага, жаратуучубузга кайрылып, ибадат менен өткөргөнгө аракет кылалы. Эмне үчүн? Себеби биз Рамазан айынын акырына, так күндөрүндө, акыркы 10 күндүгүндө, 10 күндүн ичинде да так күндөрүндө, ошону менен эле биргеликте 27-нчи түндө деп ар кандай түндөрдө айтып жаткандыгынын белгиси, муну дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи өз хадисинде бул жашырылган түндөр биздин ар бир түндү мына ушул түндүн баркын билүү үчүн гана жашырып койгондугу жөнүндө дагы айтылган сөз бар экен. Мисалы, адамдардын арасында олиялар жашырылган дейт. Себеби ар бир инсанга олия сыяктуу мамиле кылышыбыз үчүн. Балким биз бир адамды жактырбашыбыз мүмкүн, бирок ошол адамга маани берип, бул адам балким олия болуп кала турган ушул адамдыр деп, ар бир адамга жакшы мамиле кыла билишибиз үчүн Аллах Таала адамдардын ичине олия адамдарды жашырып койгон. Ал эми жума, улуу жума күнүнүн ичине дуа кабыл боло турган бир саатты жашырган дейт. Жума күнүн толугу менен биз жакшы бир дуа менен өткөрүшүбүз үчүн. Ал эми ошол эле учурда замандын ичине кыямат күнүн жашырган. Биз замандын ар бир убактысын ушундай бир так кармап, ар бирин баркын билип, берекелүү өткөрүү үчүн. Ошол эле сыяктуу өмүрдүн ичине да өлүмдү жашырып койгон. Өлүмдүн ичинде биз ар бир күнүбүздү ганимет билип, ар бир күнүбүздү ушундай бир берекелүү өткөргөнгө, ар бир күнүбүз балким акыркы күнүбүз сыяктуу деп өткөрүп, ушундай бир берекелүү жашап, ар бир күнүбүздүн баркын билиш үчүн Аллах Таала өмүрдүн ичине өлүмдү жашырып койгон экен. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күнү Рамазандын ичине да Аллах Таала Кадыр түндү жашырды. Кадыр түн толугу менен, орозо айы толугу менен биз ар бир түнүн ибадат менен, ар бир түнүнө маани берип, орозонун ар бир түнүн Кадыр түндөй өткөрүү үчүн Аллах Таала орозонун ичине дагы Кадыр түндү жашырып койду дейт. Ошондуктан, бирок кандай болбосун биздин бактылуулугубуздун бир белгиси, биздин сүйүктүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул түндөрдү бизге бактылуу болуп, берекелүү кылып өткөрүш үчүн кээ бирки кабарларды берди. Мына ушул акыркы 10 күндүндө, 10 күн ичинде так түндөрдө, же болбосо эң көбүрөөк риваят болгону 27-нчи түнүндө Кадыр түндү издегиле деген. Мына ушул бүгүнкү түнү буюрса, биз Кадыр түн тосуу алдында турабыз. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Урматтуу бир туугандар, Кадыр түнүнөн бизге түнүнүн так берилбей калгандыгынын же болбосо мына ушундай бир улуу кадыр түндүн убактысын билип, ошол учурда биз дуа кыла албай калгандыгыбызга кээ бирки тоскоолдуктар, себептер эмнелер экендиги жөнүндө да биз пайгамбар саллаллаху алейхи жашоосунан же болбосо динибиздеги үйрөткөн нерселерден карап көрсөк болот экен. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде айтат: "Мага кадыр түндүн убактысы билдирилди" дейт. Орозонун кайсы түнү кадыр түнү экендиги жөнүндө мага кабар билдирилди. Бирок кабар билдирилди, ошону мен силерге жеткирүү үчүн мечиттен чыкканмын дейт. Бирок мечиттен чыгып баратканымда эки мусулмандын бир кичинекей нерсени талашып жаткандыгына көңүл бура коюп туруп, бирок ошол учурда мага кадыр түн унуттурулуп калды дейт. Ошон үчүн демек кадыр түндөн биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык бир чоң нерседен унуттурулуп коюлуп жаткандыгынын бирден бир себеби биз мусулмандар өз ара талаш тартышка түшүшүбүз, өз ара бири-бирибизге келишпестик, бөлүнүп жарылуу деген нерселер бизди чоң нерселерден куру калтыра турган экендигини мына ушул жерден билишибиз керек. Ошондуктан кадыр түн биз үчүн ушундай бир түн болуш керек экен. Эч бир жерде биз ден соолугун сурабаган жакындарыбыз, ооруп жаткан адамдарыбыз калбаш керек экен. Же болбосо алыс буга чейин байланышпай жүргөн бир туугандарыбыз менен байланышып ден соолугун сурап коюу. Же болбосо эгер бирөөлөр менен таарынышып жүргөн болсок, бүгүнкү түндүн урматында биз ушул кадыр түндүн урматында кечиришип, же болбосо кечирим сураганды дагы билишибиз керек экен. Себеби кадимки кадыр түндүн биз ибадат катары өткөргөнгө аракет кылып жаткан болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисинде айтат: "Ман кама лейлатал кадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Эгерде кимде ким сообуну Аллахтан гана үмүт кылып, кадыр түнүнө туруп, ибадат кылып, ошол түндү жакшы тоскон болсо, Аллах анын өткөргөн бардык күнөөлөрүн кечирет деген. Демек бүгүнкү түн биздин жалпы күнөөлөрүбүз кечириле турган күн болгон болсо, демек күнөөбүздүн кечирилишине, кечирилбей калышына себепчи боло турган нерселерден алыс болушубуз керек. Анын үчүн да өз ара ынтымактуу болуп, бири-бирибиз менен жакшы мамиледе болуп, ата-энелерди сөзсүз зыярат кылуу менен, же болбосо кедей кембагалдарга жардам берүү менен, бирөөлөрдүн көңүлүн алып, капа болгондордун жүзүн күлдүрүү бүгүнкү түн үчүн эң талап кылган нерселер экен. Себеби мына ушул чоң соопторго жете билүүнүн бирден бир себеби ушул экен. Эмне үчүн? Себеби бул түндүн улуулугу жөнүндө да айтып кете турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: "Бани Исраил коомунан бир инсан бар эле" дейт. Сахабаларга айтып атат: "Инсан бар эле, 1000 ай бою бүтүн жакшылык иштерин кылды, эч качан куралын чечкен жок, жихад кылды, ибадатын токтоткон жок. 1000 ай бою бир вакытта токтотпостон ибадат кылды" дегенде сахабалар таң калып сурады: "Я Расулаллах, 1000 ай бою ушундай бир чоң соопторго жеткен болсо, ал адам бейиштик болуш керек. Ал адамга ушунчалык чоң сооптор берилди болуш керек. Кандай?" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондо айтты: "Ошол адамдын 1000 ай бою кылган ибадаты, 1000 ай бою кылган, эч бир токтотпостон кылган жихатынын соовун Аллах Таала силерге бир түндө берди" дейт.
Ал кайсы десе, бир түн мына ушул Кадыр түн ичинде бизге 1000 айлык кылына турган жакшылык сооп жихаттын сообун берет экен бүгүнкү түнү. Бирок биз бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, чыныгын сообун Аллахтан күтүп, ибадат менен өткөргөнгө аракет кылган болсок, буюрса Аллах Таала бизге берет экен. Себеби Кадыр түн деп туруп, ар бир нерсенин эгер жеңил жагына, ар бир нерсенин бир даяр жагына бир жылда бир жолу Кадыр түнгө барып туруп эле Кадыр түн тосуп койсом, бардык нерсе менин күнөөлөрүм кечирилет деген. Бул Аллахтын айкөлдүгүнө байланган нерселер. Бирок негизинен биздин имам башчыбыз Абу Ханифа айтат, рахматуллаху алейхи айтат, Кадыр түндү силер 365 түндүн ичинен издегиле дейт. Эгер 365 түндүн ичинде силер ошондой ихластуулук менен, ар бир адамга жакшы мамиле кылуу менен, ар бир адамга жакшы бир меймандостук менен мамиле кылган болсоңор, Аллах ошол силердин ихласыңардын айынан Аллах сөзсүз силерге не Кыдырды жолуктурат, же болбосо сөзсүз силерге жакшылыктарын берет деген. Ошондуктан биз бүгүнкү түн ушундай бир түн болсун, биздин жашообузду өзгөртө турган бир түнгө айлансын. Кадыр түндү баштоо менен биз кийинки Кадыр түнгө чейин өзүбүздү орозо кармаган жана ошондой бир жакшылыктын башаты болгон бир түн катары баштайлы. Кудай буйрса, орозо чыккан мезгилде биздин орозолордун кабыл болуусу дагы айт күнүнөн башталат дейт. Айттан кийин өзүбүздүн мына ушул орозодо кандай карманган болсок, кандай этият болгон болсок, мына ушундай бир карманып, кийинки Рамазан жана кийинки Кадыр түндөргө жетүүнү Аллах Таалам бардыгыбызга бүгүнкү түндүн урматында насип кылсын демекчимин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Аллах Таала Куранда бизге ушундай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттакун. Садакаллахул азим. Эй иман келтиргендер, эй имандуулар. Силерден мурдагы коомдорго орозо парыз болгон сыяктуу, Аллах силерге да орозону парыз кылды. Орозо кармоону парыз кылды. Бирок лааллакум таттакун. Орозо кармоодон негизги максат силердин таква болушуңар үчүн. Таквалык бүгүнкү күндө мусулмандарга аба суудай керек болуп турган бир доордо жашап жатабыз. Исламдын үстү менен эле карагандай, же болбосо динди ибадаттын чегинде гана чектеп койгондой, күн биздин жүрүш туруш, сүйлөгөн сөзүбүз, кылган мамилебиз жана биздин ойлонгон оюбузга чейин туура так болуштугу үчүн бул нерсени биз таквалык деп коебуз. Орозо мына бизди мына ушундай нерсеге тарбиялаш үчүн Аллах бизге парыз кылган экен. Ошондуктан орозо демек бир ай бою орозо кармадык. Мына бүгүнкү күнү Кадыр түнүнүн эң улуу түнүн кармап отурабыз. Биз Аллахтан көбүрөөк тилейли, Аллахым биздин жашообузга таквалыкты насип кылсын деп. Таквалык деген эмне десе, Аллахтан коркуу. Аллахтан коркуу кандай? Аллахтын биз азабынан коркуу эмес, биз Аллахыбызды сүйгөндүгүбүз үчүн Аллахты капа кылып алуудан, наразы кылып алуудан коркууну биз таква деп айтабыз. Экинчиси, тозокко алып бара турган адаттарыбызды, жүрүш турушубузду, кыймыл аракетибизди орозо ичинде өзгөртөлүдө. Орозо бизге ушундай бир ай болсун. Орозо чыкканда биздин ошол тозокко алып бара турган адаттарыбыз бейишке алып бара турган адаттарга өзгөргөн бир ай болсун. Мына ушул нерсени бизне таква деп коет экенбиз. Эмне үчүн? Себеби Аллах Таала бизге орозону парыз кылуудан негизги максат мына ушул таква болушуңар үчүн гана мен силерге орозону парыз кылып жатамын дейт. Демек орозону бизге таква болуш үчүн парыз кылып аткан болсо, таквалыктын Аллах Таала бизге эмне дейт? Аллах Таала Куранда бизге ушул Талак сүрөсүндө ушул аяттар менен бизге буйрат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху махража ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб.
Takvalыктын эң эле биринчи пайдасы бизге ушул нерсе экен. Ким эгерде таква болуп, Аллахтан коркуп, жанагы айткандай өзүнүн жүрүш туруш бардык нерсесине көңүл бурган болсо, Аллах ага бардык кыйынчылыктан чыга турган жолдорду Аллах өзү көрсөтөт. Ал эми ошол эле учурда ваярзукху мин хайсу ла яхтасиб, ойлонбой турган жеринен Аллах аны ушундай бир рызкылар менен, жакшылыктар менен рызкыландырат дейт. Бул биринчи жакшылык болгон болсо, экинчи аркасынан эле айтат: "Ва ман яттакиллаха яж'ал лаху мин амрихи юсра". Ким эгерде таква болуп Аллахтан корккон болсо, Аллах анын бардык иштерин жеңил кылып коет дейт. Андан кийин үчүнчүсүндө айтат: "Ва ман яттакиллаха юкаффир анху сайyi'атихи ва ю'зим лаху ажра". Ким эгерде таква болуп Аллахтан корккон болсо, Аллах анын күнөөлөрүн кечирет жана анын соопторун дагы чоң соопторду берет дейт. Демек биздин бул дүйнөдө максатыбыз, бул дүйнөдөн өлгөн адам эч качан өлгөнүнө өкүнбөйт. Бул дүйнөдөн өзүнүн соопторунун аз экендигине, азыгынын аз болгондугуна өкүнөт дейт. Ал эми биздин соопторубуздун көп болуштугу үчүн биринчи, эгерде бардык кыйынчылыктарыбыз жок болгон болсо, биз ойлобогон жерден жакшылыктар келип турушун каалаган болсок, ошол эле учурда кылган иштерибиздин бардыгы жеңил бүтүшүн каалаган болсок, ошол эле учурда биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилип, ал эми соопторубуздун чоң сооптор берилишин каалаган болсок, анда биз таква бир инсан болуп жашашыбыз керек экен. Демек мусулмандын бүгүнкү күндөгү эң керектүү болуп турган нерсесинин бирөөсү да бул таквалык экен. Кадимки эле даанышмандардын айткан сөзүндөй, адамга кайгы башына түшкөн мезгилде ал тамакка тоскоол болот дейт. Кайгырып турган адам бул ачык түрдө тамактын жей албайт, тамак тоскоол болот, анын иштеги жабылат дейт. Ал эми коркуу болгон болсо, бул күнөөгө тоскоол болот дейт. Эгерде сиз ошол күнөөнүн жаман экендигинен, күнөө сиздин акыры алып барып туруп жаман нерсеге алып бара тургандыгынан корккон болсоңуз, демек күнөөгө тоскоол болот экен. Жүрөгүңүздөгү коркуу бул күнөөгө тоскоол болот экен. Ал эми үмүт ибадатка күч берет экен. Аллах Таала биздин туткан орозолорубуз себеби менен, кадыр түндөрдө кылган уйкусуз өткөргөн түндөрүбүздүн себеби менен, кылган ибадаттарыбыздын себеби менен Аллах бизди бейишке коет деген үмүтүңүз болгон болсо, сиз ибадатта дайыма жандуу кыласыз. Ошондуктан үмүтүбүздү эч качан үзбөйбүз. Ал эми өлүмдү эстөө болсо, бул пайдасыз сөздөрдөн тосот дейт. Ошондуктан биз эртең бир күн, кайсы күнү болбосун, жашырылган өлүм кайсы мезгилде болбосун башыбызга келе тургандыгына, билбей турган абалда бир өлүм келип кала тургандыгынан кабардар болгон болсок, биз анда бош сөздөр менен, бош убакыт өткөрүү менен биз эч качан убактыбызды өткөрбөй турган бир инсан болмок элек. Ошондуктан урматтуу мусулман бил туугандарым, мен бүгүнкү быйылкы биздин орозобуздан жана бүгүнкү түнкү кадыр түнүбүздө сурана турган нерсем, Аллахым бизге, жалпыбызга, дүйнө мусулмандарына мына ушундай бир таквалыкты насип кылсын деп айтып кетмекчимин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'будун ва ла антум а'бидуна ма а'буду ва ла ана а'бидун ма абадтум ва ла антум а'бидуна ма а'буду لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Рамазан айы Куран айы болгондугуна байланыштуу. Куран биздин бул дүйнөдө жол башчыбыз, ахиретте шафаатчыбыз экендигине билип иман келтиргендей эле, демек Куран бизге бул дүйнөдөгү тирүү жүргөн инсандар үчүн дагы жана ахиретте бул дүйнөдөн өтүп кеткен инсандар үчүн да пайда бере турган бир Куран экендигине байланыштуу. Биз бул айларды Куран менен өткөргөнгө аракет кылабыз жана Куран хатымдар менен өткөргөнгө аракет кылдык. Ошол сыяктуу эле биз бул дүйнөдө кантип эле Аллахтын немат жакшылыктарына жетип кубанып сүйүнүп отургандай эле Курандын соопторун багыштап бизден мурда өтүп кеткен, бизден ушундай дуа, үмүт менен тилек кылып отурган биздин өтүп кеткен инсандарды кубандыруу үчүн бул жерде хатым Курандар болгон экен. Мына ушул хатым Курандардын сообун бүгүнкү күндө биздин мына мекен үчүн шейит кеткен уулдарыбыз, кыздарыбыз болду. Мына ушулар үчүн жана бизден жалпы эле өтүп кеткен жалпы дуа үмүтүндө жаткан ата бабаларыбызды дагы мына ушул Курандын сообун багыштоо менен анда дуа менен бүтүрөлү дейбиз. Амин. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу аля расулиллах. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم كرمنا بكرامة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم يا ربim ушул окулган хатмы Курандардын соопторун өткөн жалпы пайгамбарлардын уруктарына, Allah'ım алардын ичинен өзгөчө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын рухуна, анын үй бүлөсүнө, сахабаларына, табииндерге, табииндерге жана ушул күнгө чейин жалпы ислам кызматы үчүн өмүрүн өткөргөн алым, аулия, шейх, устаздарыбыздын руктарына, Allah'ım өзгөчө ушул бүгүнкү окулган хатым Курандардан түшкөн соопторду Allah'ım өтүп кеткен эл жер үчүн, мамлекет үчүн, өтүп кеткен биздин Баткенде
Ömrün bergen Allah'ım uşul bizdin şehitlerimizin ruhlarına bağışladık. Allah'ım ya Rabbim uşul okulan Kur'an'ın hurmatı menen, jana uşul okulan Kur'an'ın soğuptorun jetkürü menen, Allah'ım ya Rabbim alardın jatkan jerin jaylı kılıp, kabırların nurdu kılıp, esep kısaptарын жеңил kılıp, bul dünyada bilip bilbey ketirgen күнөөлөрүн кечирип, Allah'ım özüң beyişiңден orun berекер ya Rabbal alamin. Жана окулган хатым Кур'андардын соопторун ушул жерде кол жайып, биздин дуабызга кошулуп, kol көтөрүп турган, алакан жайып турган ар бир тууганыбыздын да Аллахым өтүп кеткен чоң ата чоңелери, таяна таяталары, ата энелери, дос жоролору, кошуна колоңдору болгон болсо, жана жалпы эле дуа үмүтүндө жаткан биздин жалпы момун мусулман бир туугандарыбыздын рухтарына багыштадык. Аллахым я Раббим, бүгүнкү күнү бизди ушундай бир жакшылык күндөрүңдү жеткирип, жакшылык күндөрүңдү, жакшылык нематтарың менен сыйлап бизди кубандырып сүйүндүрүп отургандай эле ушул окулган хатмы Кур'андардын соопторунду аларга жеткирип, аларга Аллахым ушул белектерибизди жеткирип, аларды да бүгүнкү түнүңдүн урматында кубандырып сүйүндүрөкөр ya Rabbal alamin. Allah'ım ya Rabbim özüңдөн жалынып, жалбарып, ушул түндөрүңдө дуаны кабыл болушу түндөрүңдө суранарыбыз. Элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык берекер ya Rabbal alamin. Мамлекетибиздин башына келе турган ору, сыркоо, Allah'ım согуш, бале, кырсыктардан, душмандардын душмандыгынан, көрө албагандардын көрө албастыгынан, кызгангандардын кызгандыгынан Allah'ım биздин бейиштей мамлекетибизди özүң сактай көр ya Rabbal alamin. Жалпы дүйнө мусулмандардын ортосуна иман, ихлас, ынтымак берекер ya Rabbal alamin. Бүгүнкү түнүң жана бүгүнкү Allah'ım ушул берекелүү Рамазан айларын жалпы мусулмандардын ортосунда биримдикти, ынтымакты, Аллахым өзүңө болгон кайрылууну, Аллахым өзүңдүн жалпы үммөтүңдүн пайгамбар саллаллаху үммөтүнүн башынын биригишине Аллахым себепчи кыла көр ya Rabbal alamin. Ошолордун арасында Аллахым биздин Кыргызстан элибизди да Аллахым ар түрдүү бале кырсыктан, оору, сыркоолордон Аллахым өзүң сактап, элибизге, жерибизге тынчтык, аманчылык берип, Аллахым кетирген күнөөлөрүбүздү кечирип, Рамазан айларын Аллахым келечекте көп Рамазан айларына, көп Аллахым ушундай бир кадыр түндөрдө жашоону жалпыбызга насип кыла көр Аллахым. Аллахым ортобузга дайыма иман, ихлас, ынтымак берекер Аллахым. Бүгүнкү ушундай бир жакшылык түндөрүңө, жакшылык күндөрүңө бизди жеткирип, Аллахым бизди кубандырып отургандай эле ахиретте да Аллахым өзүңдүн бейишиңде, өзүңдүн мээримиңде, пайгамбар саллаллаху шафаатында, өзүңдүн Аллахым бейишиңде да ушундай чогуу болуп, жалпы ушундай бир сүйүнүп, кубанып отурууну баарыбызга насип кыла көр ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.